эле көрчүлөр, ЛТР каналында ыргайланган өмүр көрсөтсө, ыр адамзат курдашы, ыр ашыктын сырдашы, ыр эмгектин жолдошу, ыр таланттын олжосу дейт. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө конок болуп кирген бул ыргайланган өмүр көрсөтсө, кыргыз оон дүйнөсүндө керемет кайталангыс оондорду тартуулаган оончу жана аткаруучу маданияттын мыкты кызматкери Бакыт Мамаев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Бакыт айке, сизди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Ден соолугуңуз чың болсун, ушинтип жаркылдап келип турубуз. Биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты дейт. Актала жергесе сиздин кичи мекениңиз, туулган жериңиз, балалыгыңыз өткөн жер дегендей, ошондон кеп салсаңыз. Акталанын элине башкача да. Бул Акталанын элин эч нерсеге тең болбойт. Себеби Акталанын эли Айкөл, Акталанын эли жөнөкөй, жугумдуу. Ошол жерден таланттар көп чыккан. Бул Акталада таланттуулардын мекени деп коюшат. Тем более ал жерде бүт баары профессионалдык ырчылар да, бүт ырчылар, обончу, бүт эми айта берсе сөз көп. Биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө сиздин обондуу ырларыңызга кезек берип турабыз. Get it.
анан ушул окуп жүрүп кандайча жыгач устачылыкты окуп калдыңыз? Бул дагы баягы бир таланттын бир бөлүгү да. Бул да таланттын бир бөлүгү. Бирок биздин үй бүлө бул бир четинен айтып кетейин. Баягы үйдөгүлөр музыканттардан тажаса керек да. Себеби менден улуу агам аккордеон ойнойт, ар ким келсе эле гастролдоп кете берчү экен, кошулуп алып элечи. Анан мени бир контордо отурсун десе керек, ушу жыгач устачылык окуга эметип, бирок ошол окууну окуп атып, мен ошо параллельный 5-чи гимназияда окуп, андан кийин мен параллельный ошо жетигенде бийлеп, анда мен бийчимин дагы да. Мына дагы бир талантыңыз. Бийчимин дагы анан бийлеп, ошо айчүрөктөр болуп чогуу бийлегенбиз. Анан ошо бийлеп ырдап жүрүп, анан ошо ырларымды кийинчерээк анан баягы мен элге берип коелу өзүм ырдаш эмес элем. Кийин анан бир конкурстар болуп калып, анан Сүймөнкулду өзүм ырдап чыктым. Сүймөнкулдан ырдап чыгып, анан Сүймөнкулдан кийин анан ырдап баштадым да.
студиябыздын кадырлуу мейманы ушу Бакыт Мамаевди жакшы билген чыгармачылыгына өзүнүн ой пикирин айткан акын журналист, коомдук ишмер Мелис Арыпбек агайыбыз бүгүн бизде конокто. Биринчиден ЛТР каналына өзүңө бул ушуну уюштуруп аткан коллективге таазим этем. Рахмат агай. Экинчиден Бакыт Мамай жөнүндө бир сөз менен айтуу болбойт. Анткени бул көп кырдуу, көп сырдуу, өзгөчө орошон өзөктүү талант. Мунун киндиккан тамган жеринин аты Аптала деп, ал жерден улуктар, данышмандар, манасчы, дастанчылар, ойчулдар Тоголок молдо манасты жаздырып калган. Андан кийин Нукура ырчы оончолордун орошон мекени десек жаңылбайбыз. Ошол себептен жерине, элине, суусуна, аба суусуна жараша ал жактан орошон таланттар жаралат экен. Бакыт Мамай жалаң эле сүйүү, махабат майданындагы керемет тоондорду жарата бербестен бул ойчул элди ар намыска, элдин унутулуп аткан нарк насил каада салттын ойготуу боюнча жараткан оондору керемет. Башкача бир эл билбеген сыры бул ата-бабалардын касиеттен жаралган биз Сибир, Шибир, Алай жериндеги улуктардан ошол кезекте шаман деген болгон. Кийин Дуана, Дербиш арганда айтылып келди. Ошол Бакыт Мамайга окшоп айванаттарды туурап, карышкырдарды туурап, ошол тиги шамандын образын айтып, анан ошого жараша ырдап анан бийлеп оон жаратканы бул өзгөчө талант. Рахмат. Жүрөктөштүк оңой эмес ай билгениге, көңүлдөрдү жайгаштырың ай бир жерге, таңдан кечке кабарлашып ай тууралы тамашалар чыгып турсун ай күлгөнгө, таңдан кечке кабарлашып ай тууралы тамашалар чыгып турсун ай күлгөнгө. Жүрөктөшүм, жүрөктөшүм, жан сырымдың ай билгенге, жүрөктөшүм, жүрөктөшүм, бар бол жакшы ай күндөрдө. Жүрөгүңө жарык шолаң ай катылган, адамдар бар көрсөң көңүл ай ачылган, кубаналы кубаталы ай дүйнөнү төгүп салчы жакшы сөзүң ай жашырган, кубаналы кубаталы ай дүйнөнү төгүп салчы жакшы сөзүң ай жашырган. Жүрөктөшүм, жүрөктөшүм, жан сырымдың ай билгенге, жүрөктөшүм, жүрөктөшүм, бар бол жакшы ай күндөрдө. Жарык болсун ай ортобуз, жөлөп таяп дос тааныштың ай колдомуз. Бул жашоонун түшүгү
болсун ай ортобуз. Бул жашоонун түшүгү бир ай сезилбес, мерим толуу жылуу болсун ай ортобуз. Жүрөктөшүм, жүрөктөшсүң, жан сырымды ай билгенге. Жүрөктөшүм, жүрөктөшүм, бар бол жакшы ай күндөрдө. Жүрөктөшүм, жүрөктөшсүң, жан сырымды ай билгенге. Жүрөктөшүм, жүрөктөшүм, бар бол жакшы ай күндөрдө. Бар бол жакшы ай күндөрдө. Бакыт Мамайдын ырларын мен деген белгілі оңчу өзгөчө айымдар талаш урдады. Ал менин бир 7-8ге жакын сөздөрүмө жазган оңдор бар. Анын бири Сүйүү Серенада эле да. Абдан жакшы. Ошол оңду тилекке каршы раматы болуп кетти. Гүлбү Орозкул кызы Сармердеңдин көркүн чыгарып турганда, өзгөчө кулпуруп турганда, ага жамандардын көзү тийди окшойт, өтүп кетти. Ушул ырды Бакыт Мамайдын үйүнө барып, жаздырып атканда, ошол жерден чай ичип, андан кийин 2 жумада өтүп кетти. Сүйүү Серенадасы. Окуп коюңуз. Sen деп соғып, сени еңсет жүрөгүм, сезимдердин айыргагында сүзөмүн. Sen барыңда ай меримиңе бөлөнүп, sen экенсиң, ай sen экенсиң, sen экенсиң бул дүйнөдө түйгөйүм. Ал эми Бакыт Мамай оңчу гана эмес, ойчул да эмес, ойчул. Керек болсо олеялыкта касиети бар. Бул башкача бир ой жүгүрткөн тексттерди тандап оң жаратат да. Ачындап келсе, мен кыргызмын асман жарган чагылган, мекендиктин түпкүрүнөн жар салган. Мен кыргызмын күн бала деп аталып, мезгилдердин катмарынан кайрылган деп. Биздин нур бала, шам бала, күн эл, күн тукум деп келген да. Ошон үчүн Нуруз деп айтышыбыз керек экен. Ошол Нурузга Бакыт Мамай оң жаратып, ошол казыр ырдалып келет. Нур эл деп кыргыз аталган, нурданып алгач жаралган, нурдан бүттүп жаныбыз, нуржанду элбиз арбаган. Нурдун уузун биз эмген, Нуруз күндү эңсеген, нурдан жаркып жаныбыз, нурданып биз келгенбиз деп. Жаңы маанай жаңы жыл, жаз майрамы Нуруз күн, жар салып куштар сайрашып, жашоонун сыры ушул күн. Жазда даңтап ырдашып, жарыктын көркү Нуруз күн деп. Анан ушундай ырларга Бакыт Мамай кереметтүү оң жаратып. Бир жолу кечинде Мелис байке бол эле бол, кыштын күнү чыга кал дейт. Чампалап бирдем кийин алып сыртка чыкса машинеси менен келиптир. Анан унчукпай эле жолдо алып баратат, көрсө Жумгалга кыргыз хоккейдин кубогуна бараттырбыз. Ошондо Жумгал жерден кыргыз хоккей башталган, Жумгал элден бүт өлкөгө таралган, Жумгалыстан жылды өткөрүп хоккейди, Жумгал жери хоккейстанга айланган деп. Анан ошол хоккейдин дагы гимнин Бакыт Мамай жараткан. Рахмат сизге. Убакыт бөлүп келип ушундай Бакыт Мамаев жөнүндө жакшы ой пикир айтканыңыз үчүн сизге бекемден соолук каалайбыз.
Дайыма жакшы күндө жолугуп, калемиңиз курчуп, дагы мыкты чыгармаларды жарата бериңиз. Рахмат. Негізде тарихқа бай оғындар дейді, сізге көбірек игілік алып келген. Мына Сүйменқұл, Бойдоқтор, Туылған күн, Арзу, бір, Сенім сүйі барына, Жетімішбаев. Арзу бірінші шықты ба, же Туылған күндер бірінші шықты? Жоқ, Туылған күндер бірінші шыққан, Арзу кейін келерді. Туылған күндер бұға чейін Бойдоқтордан бұрын Бос күчігім деген ырлар бар. Шошо балдарға лайықтап, мен өзінше балдармен көріштейм. Аз 87 мектепте дағы ошо музыкант болып, осы жерде чоғы еңбектенем, 87 ошо художественный руководитель деп қояды. Өзі көркем шығармашылық, жетекшісімін. Ең сон, анда Дилшатхан Келдиеваны атқарысында ырыңызға кезек берелі.
Арзу кандай болуп жаралган? Арзуларыңыз? Арзу бул негизи окуясы көп. Бул өзүнчө передача кылбаса болот. Бул өзү Арзу 4 сериалдуу. Бул Арзу биринчи сериясы да. Андан кийин Миң бир түн деген бар. Анан Урдалган махабат. Андан кийин Сагынып келдим Айлыңа деген бул 4 сериалдуу. 4 сериалдуудун бул элге биринчи сериясы гана сиңип атат да. Бир сериясы сиңди болуш керек элген. Калгандары ырдалып жүрөбү? Калгандары эми ырдалып жүрөт. Бирок баягы широкий форматтагы алып чыга электим да. Анан сиз ушу махабат ырлары менен кошо ошо патриот ырлар, анан биздин акыркы кезде Шайыр апалар тобу дагы көп аткарып жүрөт да ырларыңызда. Ошончо апанын үнүнө жарашаган ырлар жазып бересиз. Атайын кайрылабы же сизге? Бул Шайыр апалар, мен Шайыр апаларды конкурстарга даярдап калчым. Даярдап калып анан ошону момдарды ойсарды, анан ырларды өтүп, ошо ырларды алган ырларды момдарда кыла деп кайра ошонун ыгына жектирейин деп атып эле. Көрсө ошол ыгына жетип ырдаганда эле кайра кийинки апалар да ошентип атып эле көп ырдап кетишти ырларымды. Себеби бул патриоттук ырлардан дагы бул Жүрөктөш деген да ыр чыккан. Чапарый Сабаян сөзүнө жазылган. Муну Оштук кыздар ырдап жүрөт. Венера деген кыздар ырдап жүрөт. Алар баягы сен да кыргыз, мен да кыргыз алдагы деп алдагы эме жагы менен көп ырдап жүрөт. Көп ырларга баягы азыр бул передачага келе албай калган да Оштуктан көп бар. Оштон бир эжебиз келди, ал дагы Сүйүмка деген эже, ал дагы атайын Оштон келип, ушул жерге өзүнүн бир жакшы көргөн себеби экөөбүз баягы чогурдап калдык. Чогурдап калып анан конкурска барып эле биринчи место алып калдык да. Анан ошондон улап эле аны экөөбүз чечип баштадык.
күндө мындакеси Өмүрбек Дөөлөевич, Пари Сабаева өңдү кандай кыргыздын керемет акындарынын сөздөрүнө экинчи өмүр бердиңиз да, дагы кимдерге кайрылып жүрөсүз? Бул эми азыркы мезгилдеги ушул жаш акындар менен көбүнчө басым жасап атам. Себеби жаш акындар, себеби биз баягы көзүбүз өтүп кетип эле, жүрөк токтоп калып эле оң жазбай калбасак жаза берет окшойбуз да. Кудай кут кылсын. Кыңылдап отуруп оң жаза бересиң, ошол фортепианода ойноп жаза бересиң. Бул баягы жүрөгүңдү бир ушун менен баягы Кудай таалам деле ушул менен наныңы таап жей десе керек да.
кечирчи тактатуу менин тартып койсом кечирчи Бакыт байке, айтсаңыз, бүгүнкү күндө ден соолугуңуз кандай, жаңы оңдоруңуз дагы жарыкка чыгып атабы? Азыр бүт жаңы оңдор аз бул ырлар ырдалып аткан ырлар жаңы оңдорунда чыгып атат, Кудайга шүгүр. Ден соолук дагы уже жакшы болуп калды баягы. Мындан бир жыл мурун ордуман кыймылдай албайт элем, азыр кыймылдап Кудайга шүгүр, эми уже өз алдымча сүйлөшүп дегендей. Ошондо деле сүйлөй албагандар эле ичиңде каяктан деп колу тийиштирсе кол инструментке жүрөбөйт да ошентип атсың деп атып кыштап атып анда бир эки жазгам. Канча кайгы тартсаң да кабагыңа кар жабаган күндөйүм арулугуң айкөлдүгүң ченемсиз асылдыгың ыйыктыгың теңдешсиз эне тамбайт ак сүйүүсүн алмашпайт жокто дүйнө көрксүз жер көрксүз жарышып урагым мени тарттың дөөлөт күткөн убагым арабызда аман болуп өт жаша асыл апа аярлоочу тумарым арулугуң айкөлдүгүң ченемсиз асылдыгың дүйнө көрксүз жер көрксүз арулугуң айкөлдүгүң ченемсиз асылдыгың ыйыктыгың теңдешсиз эне тамбайт ак сүйүүсүн алмашпайт эне жокто дүйнө көрксүз жер көрксүз апа тамбайт ак сүйүүсүн алмашпайт апалуулар эч убакта картайбайт.
Бақытбай Кеске эркин микрофон убактап ушундай биздин студиябызга келип, бүгүн бир эргидиңизби дагы бир жолу ырларыңызды угуп, маектешип, көптөн бери келелегиз. Сизге эркин микрофон. Рахмат. Бул жерден эми элге кайрылайын, эл аман болсун, эл бар болсун. Биздин оондорду уга турган, оондорду талкуулай турган, оондорду уга турган, оондорду сыйлай турган сиздерсиздер. Şu elge, karapayım halka ıraçılık bilgiseyim. Sizler men ırlarımı uğup, uşuğa bir talkı kılıp atkan için bizden onlar çaralatsa gerek. El olsun, el içinde aman men de olayım. Эл түркүгү болууга жаралгансыңар.
нарга бек туруп көз ирмебестен керек болсоң өмүрдү арнагансыңар. Офицерлер, жоокерлер, афганчылар эл түркүгү болууга жаралгансыңар. Кыргызымдын тынчтыгын коргоп берүүгө керек болсоң ажалга бара алгансыңар. Үйдөн кетсең кызматка үмүттөнгүн сен, алды жакта нур жашоо үй бүлөң менен. Элдин журттун калканы жалгыз өзүңсүң, амандыгың эл күтөт кыргыз жери менен. Элдин журттун калканы жалгыз өзүңсүң, амандыгың эл күтөт кыргыз жери менен. Офицерлер, жоокерлер, афганчылар эл түркүгү болууга жаралгансыңар. Кыргызымдын тынчтыгын коргоп берүүгө керек болсоң ажалга бара алгансыңар. Офицерлер, жоокерлер, афганчылар эл түркүгү болууга жаралгансыңар. Кыргызымдын тынчтыгын коргоп берүүгө керек болсоң ажалга бара алгансыңар. Кыргызымдын тынчтыгын коргоп берүүгө керек болсоң ажалга бара алгансыңар. Керек болсоң ажалга бара алгансыңар. Биздин көрсөтүүбүзгө жакындан жардам берген балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборуна чын дилден ыраазычылык билдирели. Бакыт Мамаевдин оондорлорун ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramда баракчаларга кирип, кайталап көрүп, калуу тилек ой пикир калтырыңыздар. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма жакшырлар болсун. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Sen joluksan jarkıp janata жүрөгүм, seni estep aruakta жүрөмүн. Sen жылайсаң меримеңин адынын, сезимдердин ыргагында, сезимдердин жыргалында түнөйүн. Sen barыңда нур дүйнөнүң бөлүнү, сезимдердин деңизинде, сезимдердин кемесинде сүзөйүн. Sen деп согуп сени эңсеба жүрөмүн, тарынычта ал олонуп күйөмүн. Sen жолуңда жалгыздыктан жабыркап, сенсиз мага, сенсиз мага, сенсиз мага кызыгы жок дүйнөнүн. Sen кечиксиң жарык таңын карары, сенсиз мага, сенсиз мага, сенсиз мага жыргалы жок өмүрдү. Serenada suyur dalsın, suyurgagı kışıldeden ıralsın. Suyu жазы ызғаларды eritip, suyun azı
шаңы таң шоладай жайылсын. Сүйі жаным нерестерді кетіріп, сүйі сыры, сүйі таңы аяламға жаңылсын. Сүйі жаным нерестерді кетіріп, сүйі жазы, сүйі назы, сүйі адамдарға жаңылсын. Сүйі жазы адамдарға жайылсын.